мурун мындай окуя болуптур. Бул аябай катуу ооруп калган турбайбы? Чакырчы бул жака аңчыны. Болуптур азыр. Кошунабыз ооруп төшөккө жатып калыптыр. Дарыгер молдо келип жардам бере албай койду. Бийик тоолордо жашаган бүбү жылмоз эле айыктыра алат деди. Барып чакырып келчи аны. Болуптур, чакырып келейин. Ошентип аңчы желмоздун үңкүрүнө жол тартат. Арыбаңыз апа. Бул жакта жүргөн ким? Я. Мен аңчымын. Коңушубуздан сизге жиберди эле мени. Эмне керек силерге менден, я? Бир эжекебиз ооруп калыптыр. Сиздин жардамыңыз керек болуп атат. Эч жардам бере албайм, анткени өзүм ооруп тура албай жатам. Мени кургак токойдогу жалгыз ак кайындын эле маңызы айыктыра алат. Бирок ал ак кайынды асказоодогу күмүс кумура менен эле сугарыш керек. Ошондо ак кайын жарым саатка эле гүлдөп, маңызын төгөт. Ошентип аңчы бүбү айткан сөздөрүн коңушуна жеткирет. Эмне кылабыз эми? Билбейм. Көз жашың менен апаңа жардам бере албайсың. Анчы айтып келгенде экөөбүз кылайлы. Асказоолордон кумураны таап, кургак токойдогу ак кайынды сугарып, анын маңызын алып келейли. Эң туура ошентейли. Ошентип Айбек менен Айсулуу кумураны издеп чыгышат. Канча сааттан бери жүрөбүз Айсулуу? Бүт жагыбыз эле тоолор экен. Кайсы асказоолордон издейбиз билбейм. Эмне кылабыз эми? Сөзсүз издеп табыш керек аны. Туура айтасың. Кеттик. Бул кимдин уясы болду экен? Байкуш жумурткалар ушундай күн ысыкта. Ооба, айтпа. Эй, карачы Айбек, жарганаттар учуп келатат. Жумуртка жешет булар. Сен уяны жаап тур, мен таяк алып келе калайын. Жоголгула дейм силерге. Ушуну көрмөксүңөр. Болду, туруп бер Айсулуу, учуп кетишти. Бул уянын ээси го дейм. Ошондойго. Бүт жумурткалар ордунда экен, таң калыштуу. Ушундай да болот экен. Ар бир жыл сайын жарганаттар жеп кетчү жумурткаларды. Рахмат, кантип жардам бере алам силерге мен? Ошондо Айбек кумураны издеп жүргөндөрүн айтып берет. Күмүш кумура беле? Мен бийик тоолордо учуп жүрүп көргөм да аны. Бир асказоонун дал кырында турат да, бизди күтүп. Эй Айсулуу, сен болсо жумурткаларымды кайтарып тур, жарганаттар кайта учуп келип албасын. Болуптур. А сен болсо акырындан менин артыман жыла бер. Макул. Келдик, тос буну. Кармадым кумураны. Чоң рахмат сага куш. Рахмат сага куш. Силерге да рахмат балдар. Жумурткаларымды сактап калганыңарга. Эчтеке эмес куш.
Мына шарқыратма, сууну ушул жерден алайлы. Эми ак кайынды эле табыш керек. Издейли, буюрса табабыз да аны. Кеттик Токойго, кеттик. Эч жерде көрүнбөйт го ак кайын. Көп саат издешип, балдар эч таба алышпайт ак кайынды. Жокко ак кайын, эми эмне болот апам менен? Эй, эмнеге эле көз жашыңарды төгүп атасыңар я? Ошондо Айбек ак кайын издеп жүргөндөрүн айтып берет. Ал ак кайынды жердин астына түшүп, ак тамыры менен эле таба аласыңар. Бул жакта болсо бүт дарактар бирдей. Убара болуп издебей эле койгула. Рахмат сага, узун кулак. Эчтеке эмес, балдар. Ак тамырды таап, алдыгы кумурага салгыла. Макул, узун кулак. Бир чоң жарака менен балдар жер астына түшүшөт. Мына дарактардын тамырлары. Бизге ак тамыр керек. Ошентип балдар бир нече убакыт ак тамырды издешет. Мына ак тамыр Айсулу, чуркадык. Суу калбады кумурада. Эми Токойго чыгып көрөйлү Айсулу. Гүлдөдү экен ак кайын. Жүр көрөйлү. Сонун болбодубу? Карачы, гүлдөп калыптыр ак кайыныбыз. Жүр, бизде жарым саат эле бар. Ошентип балдар ак кайындын маңызын алып, Бүбү Желмоозго жол тартышат. Силер мага эмне бердиңер я? Сиз күтүп аткан ак кайындын маңызын. Ошол зыңкыйып калдым. Чоң рахмат силерге, балдарым. Сенин апаң ооруп атты беле? Ооба, сизди күтүп атканбыз. Кеттик анда. Азыр бир паст эле айыктырып берем. Ай, кандай болуп калдың я? Аябай сонун сезип калдым өзүмдү. Азыр туруп кымыздан ич көбүрөөк. Болуптур, чоң рахмат сизге. Ошол эле күнү Айсулунун апасы сакайып кетиптир. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.